Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн музыка сабагын өтөбүз. Музыкадан биз нота таласы жана анын ачкычтары жөнүндө түшүнүк алабыз. Анда сабагыбызды баштаардан мурда мен силерге мультфильм көрсөтөйүн. Жакшылап көңүл буруп көрүп отуруңуздар. Алыскы бир ноталык стан деген музыкалык өлкөдө скрипкалык хан жашаптыр. Анын 5 кабат сарайы болгон экен. Ал өзүнүн сарайын скрипкалык ачкыч менен бекитчү. Анын байлыгы 1-Октава деген шаарда жайгашкан. Хандын 7 жардамчысы болгон. Аларды ноталар деп аташат. Ар бир нотанын өз аты жана музыкалык үнү бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноталар ырдаганды жакшы көргөндүктөн ырдын өлкөсү деп аталып калган. Скрипкалык хан өзүнүн жардамчыларын кабаттарга бөлүштүрүп койгон. До тышкы оокаттарды жасачу. Ре жер төлөөдө жайгашкан. Ми, соль, си 1-2, 3 кабаттарды карашчу. Фа жана ля кабаттардын ортолорунда ырдап жүрүшчү. Бул музыкалык өлкөдө шаңдуу музыка жаңырып, аба ырайы дайым ачык болуп, мажордук маанайды тартуулап турчу. Бирок кардуу минор келип, сарайдагы тынчтыкты бузуп, жарыкты караңгыга айлантып, өз бийлигин орнотту. Жамгыр төктү, чагылганы басылбай, форте сымал улам катуулап, жалгыз сырап скрипкалык ачкыч бурчта отурду, пиано сымал үнү чыкпай. Хан чыдабай бас ачкычын чакырды, вазир менен чабандесин жөнөтүп, бас ачкычы кичи октавадан бери вазир бикар, диез бемоль чабандестери баары тең жардамга келишти. Чоглоп алып, кардуу минорду кууп салышты. Кайрадан музыкалык өлкөдө тынчтык орноп, шаңдуу мажор жаңырды. Мультфильм силерге жактыбы балдар? Ноталыктан, ноталар жөнүндө түшүнүк алдыңарбы? Анда сабагыбызды андан ары уланталы. Нота алып жүрүүчү жана анын ачкычтары. Канткенде үндөрдүн бийиктигин мүмкүн болушунча так көрсөтүп, жазууга, түшүрүүгө болот. Нотанын жайгашуусу кайсы үнгө туура келерин кантип оңой түшүнсө болот. Ноталасы же нота алып жүрүүчү 5 сызыктан турат. Сызыктын ар бири нотанын жайгашуу ордун аныктайт. Эсиңе түйүп ал. Ноталаасындагы сызыктар төмөндөн өйдө карай саналат. Музыкалык ачкычтар. Ноталардын ноталаасында жайгаша турган ордун аныктап, алардын ордун көргөзөт. Музыкалык ачкыч ноталык стандын башында турат. Көрсөтүлөт. Ачкычтын бир нече түрү бар. Алардын эң кеңири таралгандары: скрипка ачкычы, соль. Бул ачкыч 1-Октавадагы соль нотасынын жайгашкан ордун көргөзөт. Скрипка ачкычынын ноталарынын ырдалыш жана жазылыш тартиби. Бас ачкычы фа. Фас үндөрдү жазуу үчүн колдонулат. Кичи октаванын фа нотасынын ордун көргөзөт.
бас ачкычынын ноталарынын ырдалыш жана жазылыш тартиби. Балдар, сабак түшүнүктүү болсо, баардыгыңыздар дептерди алып, дептерге ноталыктан, скрипкалык ачкыч жана ноталардын орду менен жазып мага жибересиңер. Анда бул ырды чогордап жаттап алалык. Разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Балдар, анда сабак түшүнүктүү болсо, тапшырмаларды аткарууга